Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде таш үстүнө таш калбайт. Баары кыйратылат. Бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңдын жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот? Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула. Анткени машаяк менмин деп менин ысымымды жамынып, көптөр келип, көп адамдарды адаштырышат. Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула. Анткени булардын баары болушу керек. Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот. Ушул окуяларга күбө болуп жатып, эрксизден бул дүйнөнүн бүтөрү жөнүндө ойгоп атасың. Жерде эч нерсе түбөлүктүү эмес. Жылдап чогулткан байлыгың, аброюң, ийне менен кудук казгандай болуп топтогон билимиң, жогоруда айтылган аламаттардын бири гана болсо заматта жок болбойбу? Көз ирмемде баары түгөл болуп турган дүнүйөң буркан шаркан түшүп, астын үстүн болуп, таанылгыс болуп өзгөрөт турбайбы? Мактан айдаган машинең эч нерсеге арзыбаган темирге. Окмуштуудай салынган үйүң жөн гана урандыга. Канча жылдап басып чогултуп отурган акчаң керексиз кагазга. Сулуулугуң тырыктарга алмашат экен да. Анда эмне? Биз каражанды карч уруп, жөн эле тытынып жүрөбүзбү? Жердеги бакыт ушундай бир көз ирмемде талкалана турган болсо, аны куруунун кажети барбы? Ушундай ойлордун деңизине чөгүп баратканда, кемечиге алыстан жарык көрүнгөн сымал үмүт берчи ойлорго да жетем. Ооба, жерде баары бүтөт. Бирок өмүр деми бар. Тирүү жан үчүн алдыда түбөлүктүүлүк бар экен да. Жараткан Кудай түбөлүктүүлүктү адамзаттын тандоосуна бериптир. Көрсө, жердеги жашообуз байлык, бийлик, мансап үчүн эмес, эң эле биринчиден түбөлүк бейишти тандашыбыз үчүн экен. Кырсыктарга кабылып, алсырап калганга чейин азыркы күндө да, замандын акыры келгенде да бүтпөгөн бакытты табуу керек экен. Ушул күндөрдө болуп жаткан кыяматтын өзүн башкарып турган кудуреттүү Кудайга кайтып келүү керек. Өлбөс жандын камын көрүү керек. О замандаш, бул дүйнөнүн акыркы чекиттери коюлуп жатканда, сиз кайсынысы менен алек болуп жатасыз? Сиз азыр коротуп жаткан, өмүргө тете баалана турган эң бир кымбат, эң бир асыл күндөрүңүз түбөлүктүүлүгүңүзгө кандай таасир этет?